НТС телеканалы. Биз жолуктук долбоору. Сиздер менен кайрадан эфирден көрүшүп, анткени биздин акыркы чыгарылышта катышуучулар бири-бирине добуш берип, ким-кимди жактырганын жана ким талапкер күтөрүн, анын бардыгын биз эфирде чагылдырып бергенге аракет кылганбыз. Дал ошондой эле жакшы маанайда бүгүнкү эфирди, бүгүнкү чыгарылышты биз алдыга карай улайбыз. Анткени биздин арабыздан катышуучулардын арасынан жолугушка кеткен Даниэль менен Бегим Айдын ортосуна болгон мамиле канчалык деңгээлде уланып жатат. Жана ошондой эле эки катышуучу жаңы келип бири-бирине көз караштар менен бири-бирине дароо жагып, сезимдерин кичине болсо дагы алдыга кадам таштап кеткен Ислам менен Назиранын ортосуна болгон мамилени жана ошондой эле биринчи сезондун катышуучулары Улук менен Нурперида бүгүн биздин төрүбүздө конокко келип отурат. Улук менен Нурперинин ортосунда мамиле мурдагыдай элеби, же мурдагыдан да катуу бекемдедүү, же мурдагыдан да такыр эле алыстап кеттүү? Биз бүгүн аны сиздерге жакшылап чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан бардыгыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Урматтуу катышуучулар, кол чабуулар менен Улук менен Нурперини тосуп алалы, анда келиңиздер. Экөөңүздөр үйлөнүп алгандай эле келдиңиздер го? Стилдер башкача. Улук мырза моюнда сепчикасы жаңы алыптыр, Нурперинин кашында жылдызчалары кантет. Ойбой. Анда ар бир чыгарылыштын башында биздин айта турган сөзүбүз, бул ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө деле жашап калыш керек. Сүйүү жөнүндө эң керемет чыгарма. Акбар Кубанычбеков акындын сөзүнө таандык. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Эфирде алдыга карай улайбыз. Жалпы сүйүктүү биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылыш башталаардын алдында эле биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Биздин демөөрчү Кыргызстандагы эң мыкты курулуш компаниялардын бири Кут курулуш компаниясына бир катуураак кол чабып койбойлу, келиңиздер. Кут курулуш компаниясынын үйлөрү эң мыкты сапатта салып, жана ошондой эле асман тиреген бийик имараттарды кыргыз эли үчүн салып, өтө чоң өзүнүн кызматын кылып жатат. Анда кол чабуулар менен Кут курулуш компаниясынын жаңы объектилерин көрүп коелу. Биз кээ бирки нерселерди билбейбиз. Мисалы, чарчуу эмне экенин билбейбиз. Миңдеген асандардын, бакыттардын, айнуралардын, мээримдердин келечеги күтүп турганда, күн түндөй эмгектенебиз. Сараңдык эмне экенин билбейбиз. Асманга ачылган алакандардын урматына берилген ырысканы бөлүшөбүз өз ээси менен. Биз мен сенди бөлүнүүнү билбейбиз. Бул жерден алган түшүмдү кайра бул жерге салабыз. Биз кыйынчылыкты, мүмкүн эмес деген нерсени билбейбиз. Өлкөнүн өнүгүүсү турганда чегинүүнү билбейбиз. Биз үмүтсүздүктү билбейбиз. Кимдин мүдөөсү эл болсо, ал өзү эл сыяктуу. Бирок биз бир нерсени билебиз. Ал мекен сүйүүсү. Кут курулуш компаниясы. Дароо эле убакытты созбостон, Улук, Нурпери куш келипсиздер. Негедир ортоңуздарда болгон мамиле дагы деле түшүнүксүздөй сезилип атат, бирок мен жакшы жаңылык уккум келип атат да. Келиңиз Улук. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, Канат мырза, катышуучулар, жакшынакай катышуучулар келиптир. Экинчи сезонго. Ойлонуп атасызбы ошондо, талапкер болбой? Ойлонуп атам.
чынында көптөн бери келбегенге кичине ойлонуп калат экенсиң, башкача ойлор келип атат, бирок мен ачыгын айтканда биздин отношения боюнча ушу эфирден айтайын деп чечтим. Мен Нурпери Жалал Абадка кеткен бир айга кетип, ошол бойдон жок болуп кетти да. Анан көп деле сүйлөшпөй калдык. Анан бир кыз менен таанышып көрдүм. Балким ушул жакта отурат. Экинчи сезондо катышчу болуп. Жакшы кыз экен. Аны ушул эфирден элдин көзүнчө болгондуктан ошол нерсени ушул жерден айтайын деп чечтим. Нурперин неге шашпай туруңузчу? Сиз ошондо биринчи болгон кыз жигит мамилесине жүрүп, Нурпери менен эч кандай жыйынтыкка келбей туруп эле дароо башка кызга секирдиңизби? Же мурда жашоодо образыңыз ушундай беле? Мурдагы жашоодо эмес, таанышып көрдүм да. Айой, жылмайып айтып атасыз да. Демек сиз Нурпериден күткөн нерселерди ошол кыздан күттүңүзбү? Ошентип айтсам болот. Эмнеси менен? Мен угат. Нурпери укпай атабы? Мен сүйлөсөм, угуп калат да, жооп кайтарып айтышпайт. Кандай мааниде угат? Отур десеңиз отурабы, тур десеңиз турабы, же кандай? Көп өтө кызганбайт. Менин оюмда да ошондой болот. Нурпериден да сулуубу? Мен бул жерде Нурпериден сулуу кызды көрө албай атам катышуулардын арасынан. Сулуу десем, симпатичная, да? Нурпериге жетет же жетпейт? Жетет эле. Коетуңуз айыма, кошулбай турабыз эч кандай. Ошондо кандай максат, кандай план болуп атат алдыга карай? Биз улук күтүлбөгөн нерсени айтып койгонго, аз жада калса оператор байкелер да шок. Эл үйлөнгүлө деп негизи айтып жатат, бирок чындыгында үйлөнгөнгө келгенде ойлонуп калат экенсиң да, кандай жаңылып үйлөнүп алганга жараша үйлөнүп алганга караганда ойлонуп чечим чыгарыш керек деп ойлойм. Же сиз Нурпериден мындай сезим байкай алган жоксузбу? Сизди жактыруу деген, мисалы акыркы баягы экөөңүздөрдү жолугушууга биз свиданияга Анжелика айым менен жибергенде, элдердин 80% туура кылдыңар деди, ошол убакта эле 20% экөөнү жөн эле зордоп эле бири-бири менен жолугушууга кетирип атасыңар деди да. Ошон элдерде ошондой жазгандарын окуп чыктым. Балким ошондой да бир тараптан карасак ошондой. Мындай эч кандай унчукпай турабыз. Эч кандай таасирин тийгизген жокпу, эч кандай пайдасын? Тийгизген деле жок. Нурпериге микрофонду берчи, улуктуу бололчу. Дагы эмне айткыңыз келип атат? Саламатсызбы Канат байке, саламатсыңарбы экинчиден жаңы катышуучулары, баарыңыздар көргөнгө кубанычтабыз. Негизи бизде баары жакшы болчу, мага улук эч нерсе айткан эмес. Билбейм азыр эмне айтып отурат, түшүнгөн да жокмун. Баары жакшы болгондо кандай болуп жакшы болот? Ушул убакка чейин кандай мамиле кылып аттыңыздар? Кыз жигит катарында эле сүйлөшүп аттыңыздарбы? Кечинде эле сүйлөшкөнбүз, эртең эфирге барабыз, чогуу барабыз деп айткан болчу. Жолугуп аттыңыздарбы ушул? Мен бирок бир ай айылда болуп калдым. Ошондо бир аз жолукпай калдык, бирок айылдан келгенден кийин улук экөөбүз жолуктук, үйгө чейин таштап койду, баары эле жакшы болчу да, бирок азыр мен түшүнбөй атам. Бирок мага бир СМСтер келген болчу, улук бир кыз менен жолугуп жүрөт. Перепискада келген, бирок мен ага ишенген эмес болчумун. Если ошончо сөзүң бар экен, ушул жакка жеткирбей эле өзүм эле айтсаң, ушул жерден жакшы эле коштошуп кетмекпиз да. Ушул убакка чейин 5 ай ичи, 5 ай болду, 6 ай болду. Ошондо мен жөн эле ойноп жүрдүңбү? Жок, кошулбай турабыз эч кимиз. Айым айттым го мен. Улук. Эмне себептен сиз дароо өзгөрүлдүңүз же биз чындап эле сизди кандай мындай көңүлүңүз жок болсо деле жабыштырып койдукпу? 20% ошондой деп айтсам болот негизи. Неге Нурпериге ошондо сразу дароо эфирден чыкканда айткан жоксуз? Мен башка кыз менен эле сүйлөшө берейин, сен менден эчтеке үмүт этпе деп. Айта алган жокмун. Көңүлүн ойлодум окшойт.
А сиз кыздын көңүлүн ооруттум деп ойлогон жоксузбу? Ыйлап атат сиз үчүн. Балким айтаттырсыз эмне себептен ушинтип атасыз. Эми бунун чоң себеби бардыр да. Жок, силер айтпайсыңар. Азыр өздөрү айтсын. Айтпадым, кечке эле сурана бересиңер. Азыр берилет азыр баарыңарга микрофон. Берип кой. Бир четинен туура эле кылдым деп ойлойм. Негизи ачык айтканымчы. Эмне себептен туура? Неси туура? Эми сезим анчалык ачылбаса ачык айтканымчы. Эфир эл алдында эле ачык айтайын деп чечтим, Нурперге айткан эмесмин. Ушул нерсени мурда эле айтышыңыз керек да сиз. Биз жолуктук. Болгондо мен эфирге келдик болчумун да. Биз жолуктук долбоор эми ортодо мамилени бекемдөө үчүн биз бул жакта турган катышуучулар сырттан сүйлөшкөнгө укугу жок да. Эгерде үйлөнөм деп карап эле сүйүп калса, мүмкүн да. Бирок сиз ушул эле убакта жалпы миллиондогон эл билет экөөңүздөрдүн ортодо кыз жигит катары мамиледе сүйлөшүп жүрөт деп. Анан Нурперин ушунча алдап келип туранан кандай бат эле секирип кеттиңиз? Мен ойлоп жатам, бул жерден экинчи сезонго калыш үчүн эле мен менен сүйлөштү окшойт деп. Жок, экинчи сезонго калбайт да сиз менен эметсе. Бул жакта уже Экинчи сезонго эмес. ал кыз ким ошол? Аябай сулуу кыз. Кийинчерээк тааныштырайын да, айтайын деп атам. Азыр айтыңыз. Жок, азыр айта албайм. Азыр айтасыз. Биз ушунча команда менен баарыбыз ошо ортодо мамилени ачыктап атабыз, анан биз жүрө беребизби сиз менен? Айта беретсиз балким. Кийинкиде айтайынчы Канат мырза. Болбойт, кийинкиде азыр айтасыз. Караңызчы, Нурпери сизди канчалык эми азыр Нурпери мындай ишенген, көзү жеткен сиз менен турмушка чыгып жашаганга. Же балким сиз блогер болуп деметкенге да ушинтип кыздардын көз жашына көп ыйлап, ушинтип алдап көнүп калгандырсыз да. Эми сиз үчүн жакшы эле көрүнүш болот го да. Анткени Нурпери ыйлап атат, сиз жылмайып, күлүп карап, мындай башка жакта жүрөсүз да. Эми түшүнөбүз, ар бир адам ар кандай да, балким сиз ушундай кыздардын көз жашын көп ыйлатсаңыз, демек сиз жашоодо ушундайсыз да. Жашоодо андай деле эмесмин. Кыздар тараптамын негизи. Эмне жылмайып атасың да? Айыма. Саламатсызбы Канат мырза, саламатсыздар катышуучулар. Мен негизи Улук менен сүйлөшүп калганбыз. Ошондо мага Улук айтканда, Айыма мен мындай более шустрыйраак, көбүрөөк сүйлөгөн, ушундай бир кыз менен таанышып калдым. Нурперини да жүрөгүн ооруткум келбей атат, ушуну мага советиң берчи, кантип мягко айтам деген да. Анан айттым, ал кыздын эмнеси артык болот десем, ал мындай Нурпери көп сүйлөбөйт го өзү жашоодочу, кичине более шустрыйраак кыз экен, мага ошол кыз жагып атат, мен Нурпериге кантип айтышымды билбей атам деп мага айткан да. Мен бул жактан Улукту колдоп кетким келип атат, анткени эми жүрөгү ушундай болуп атса, көңүлү ошол кызга түз болуп атса, Нурперини деле алдап жүрө бергени туура эмес. Ошон үчүн мен бүгүнкү кадамым туура деп эле ойлоп атам да.
Нурпери кое туруңуз азыр эми биринчи катышуучулар айтып алсын. Саламатсыздарбы катышуучулар, Канат мырза, саламатсызбы? Мен ушу Нурпери менен Улуктун жанына болуп бир нерселерди айтсам болобу? Негизи булар менен таанышканыбызга дагы уже көп болуп калды. Мен негизи азыркы Нурперини уже 2-3 жолу ыйлаганын көрүп атам. Нурпери экөөбүз да негизи башынан баштап эле жакшы сүйлөшөбүз. Если мүмкүнчүлүк болсо ушу улук бере албаган мамилени, улук кыла албаган нерселердин баарын мен өзүм кылып берсем, Нурпери макул болсо. Жок, эме дароо жоон эми эмне кыласыз? Мунарбек молодец. Мен Азамат деле айтмакчымын. А сизге айырмасы жок да, сиз жактырбайсыз да Нурперини улук. Сиз жана өзүңүздүн жакшы көргөн кызыңыз менен сүйлөшсөңүз улукка беречи, өзүңүздүн жакшы көргөн кызыңыз менен айма деле айттым, сиздин жүрөгүңүздү угабыз да биз дагы. Билбейм, Мунарбекке да ара көрө албайтам. Сага караганда нормальный жигит, сөзүндө турат. Мен макулмун, таанышып көрөм. Нурперини макул болсоңуздар, Нурперини мен өзүм жаныма алып алсам кандай Жок, шашпай туруңуз. Эми бул азыр эмоция менен айтылган сөздөр. Сиз дароо эле үйлөнчүдөйсүз го. Мунарбек, сиз эмне болсо да сонун чечим. Азыр биз экөөнү чечип алалы. Анан эсли чындап Нурпери баратың, жаныңызга барат. Улук, сиз эми кандай ойду айттыңыз? Анан ошого жараша жооп күтүп атасыз, анткени ушунча миллиондогон элдин арасында Нурперинин үйүндөгүлөр да көрүп атат, мен сени жактырбай калдым деп кичине баягы Нурпери жакка сөз тийгизип аткан үчүн Нурпери дагы өзүн башка бирөөнү тандаш керек да. Анткени Нурпери билебиз, биз жакшы көрсө, бир жакшы көрсө аябай катуу жакшы көрөт. Бирок ошол эле убакта адамдан бат эле коштошконго деле даяр да. Сизге жабышып, сизди сүйдүм, неге андай деп көзүңүздү карабайт да. Анан бул жерден Мунарбекке болгон эч кандай сүйүүсү, симпатиясы жок. Бул эми мен оюм боюнча сизге гана кичине баягы өчөшүп таанышканга макулмун деп атат да. Жактырса эми сразу таанышып кетмейбиз го азыр. Ошондо сен башка бирөөнү жактырсаң болот, мага болбойбу? И тем более сен мага эртерээк айтып коюшуң керек болчу. Ушул эфирге келгенге чейин мен дагы ошол нерсеге даяр болуп келишим керек болчу. Анан азыр бул жака келип алып, анан эми кызганычтын кереги жок. Мен уже улук менен таанышып көргүм келбейт. Ошо бизде барып өттү. Ошол менден артык, менден жакшы шустрая кыз табып үйлөнүп кет. Ошол. Урматтуу жаңы келген катышуучуларга береличи микрофонду. Сиздер деле Улук менен Нурперини эмеге Кубанычбекке берели, анан сиздер да эме Улук менен Нурперинин ортосунда болгон мамилени көргөнсүздөр да мурдагы эфирлерденчи. Анан азыркы убакта көз карашыңыздар кандай? Туура эле болуп атабы баардык нерсе? Саламатсыңарбы баарыңарга? Саламатсызбы Канат байке? Менин оюм Нурпериге Улукту дагы тандабай эле кой, Мунарбекти деле тандабай эле кой. Менин оюмча бул ушул жерде калып, өзүнүн талапкерин күтүүсүн каалайт элем. Нурпери мындан дагы жакшы жигиттерге, мындан дагы жакшы жигиттер может келет Нурпериге. Ушундай жашына. Эмне себептен? Сиз эми мунун тандабай эле кой деп аябай чечип айтып таштадыңыз го. Ошондо Мунарбек жаман жигитпи, ошондо Улук да жаман жигитпи? Мунарбек жакшы жигит, мындай билбейм, просто Нурпериге мындай эме жылдыздары келишпегендей болуп турат да. Нурпери деле эми аны убакыт көргөзөт да, Гүлиза, сиз точка койбоңуз да. Жок, мен точка кое албайм, просто мен Нурпериге оюмду айткым келип атат. Жок, эми ойлонуп көр десеңиз туура болот го дейм. Тандабай эле кой дегениңиз эми бул уже башка сөз болуп калып атат да. Менин оюм. Же балким сиз сырттан аябай бир кычыраган, бир идеальный бирөөнү күтүп аткандырсыз, ошон үчүн эми кемчилиги жок адам болбойт да. Идеальный да адам болбойт. Бүт эле адамда кемчилик бар, менде деле кемчилик бар. Мен просто Нурпери ушул жерде отурса, может, чын эле бир жакшы мырза келет деген оюм бар. Саламатсыздарбы, катышуучулар, көрүүчүлөр, баарыңыздарга салам. Азыр мен бул жердеги ситуацияны угуп, мындай шок абалда отурам да, бир аз. Нурпери менен жакын болгон үчүн Улук экөө менен тең эле мындай негизи жакшы сүйлөшөм да, анан Нурперини ыйлаганын көрүп алып мен да жаман болуп атам бул жерде отуруп.
негизи ушу улуктун бул кылганына түшүнбөй отурам да. Канча убакыт өттү уже биринчи сезон бүтүп, азыр экинчи сезон башталганга чейин сен кайсы убакта тааныштың эле? Таанышкандан кийин ошол кыз сага жактыбы, сразу эле анда Нурпериге айтышың керек болчу да. Бул жакка чейин жеткирбейличи, Нурпери ушундай, мен бир кыз менен тааныштым, сен менен туура түшүн, эфирге барып эле көз жашынакай ушул жерден коштошуп кетели деп айтсаң туура болмок да. Анан ушул жерге келип 7 миллион элдин астында ушинтип Нурперини мындай жаман абалга калтырып, ыйлатып отурасың да. Ошо сен үчүн Нурпери канча жолу ыйлап атат. Мындай бир аз болсо да кичине сыйлап коюш керек улук. Айдай мага улукчу давно эле айткан, мен менен советствовать этип акылдашып жүрдү. Чын эле аябай жаман болуп атам, айыма менде Нурпериге кантип айтышты билбей атам. Мен ушундай экен, мага алгыз чын жүрөгүм менен жактырып калдым. Нурперидеги көрө албаган сапаттарды мен ошол кыздан көрө алып атам деди. Улукту деле жөн эле күнөөлөй берген болбойт да, мен чын эле көрүп жүрдүм, бул мага видео вызовтан деле улук чалып, экөөбүз сүйлөшүп, настроениясы жок болуп эле жүрдү. Зато айтты го. Айсулуу айым. Жок, бул жакка чейин жеткирбей эле мындай сырттан деле айтсаң болду, мени кичине жакшыраак болмок да. Мен бул жерден Мунарбек мырзанын да кылган мындай кадамын айткым келип атат. Молодец эркек, мындай ушул жерден кыздын ыйлап атканын көрүп, мындай кандайдыр бир болсо дагы өтө чоң, кичинекей эмес болсо дагы өтө чоң бир поддержка эле болду, жакшы эле. Нурпериге айтат элем, Нурпери ыйлабай, эч качан жигит үчүн ыйлаган вообще не стоит. Мындан кийин ыйлабай жүр, жигит үчүн ыйлабаш керек негизи эле. Вообще жигит үчүн ыйлаган не стоит да. Айдай, сиз ыйладыңызбы? Жок. Ыйлап аны өкүнүп калгандай айттыңыз да. Жок, эми негизи анчалык мындай жигит үчүн ыйлаганга чейин деле билбейм, негизи барган эмесмин да. Жигит үчүн эмес, сезим үчүн да ыйлайт да адам. Ыйласын, чыгарсын наоборот бугун. Сиз да ыйлаңыз, ичиңизге катпай. Эсли ошончолук мен жүрөгүмдү багындырып, сезимимди ача алган мырза болсо, ыйлатканга чейин жеткирсе, ошон үчүн сезим ачылган үчүн Нурпери ыйлап атат да. Айсулуу айым, келиңиз. Жалпы баарыңыздарга саламатсыздарбы? Башында мамиледе негизи мындай уруш талаш боло берет го. Ошол уруш талаш башында болгону аягы аябай жакшы болчу эле да. Өкүңөр чогуу болчудай эле кишисиңер негизи. Улук мырза, ойлонуп көрөсүз го дейм. Айдай жакшы кызды колуңуздан чыгарып алып аткан жоксузбу? Эки тоону эңсе атып. Эми ар жагын айтпай эле коеюн. Эки кыздан тең айрылып калбаңыз деген. Аябай эле мындай жарашыктуу түгөйсүңөр да. Биринчи сезондо эле көрүп жүрчүмүн мен. Өкүңөр бири-бириңерге эле туура келесиңер, башка баары деле билбейм, жарашыктуу деле болбойт го дейм. Уруксат болсо мен сүйлөп коеюнчу. Эми азыр Нурперини ойлошуңар мүмкүн, сүйгөн үчүн ыйлап атат же башка депчи. Болгону канчадан бери убактысы кетти, кеткен убактысына ишенген ишеничине гана ыйлап атат го деп ойлойм. Улук уже мындай кайра башынан аракет кылбай деле койсо болот да ужечи. Качантан бери ушу почти биринчи сезондон баштап 4-5 айдан бери улукка жакшы эле шанс берилди, улукка жакшы эле убакыт берилди. Бул убакка чейин эсли чыныгы сүйгөн адам, аракет кылган адам болсо, уже үйлөнүп деле алса болмок да. Мен ой, бул жеке мен улукту жамандагым келбейт. Эмне Нурперини негизи дайым улук менен Нурпери башында да бири-бирин тандаганда сен мону жыргатпайт деп эле айтып берчүсүз да эфирдечи. Балким Нурперини сиз жакшы көрүп жүрөсүзбү? Эми ушунча жолду айтып атырсыз, анткени ар дайым экөөнүнө кандайдыр бир тоскоол болчусуз да көптөгөн чыгарылыштардачы. Эми балким түшүнөм, сиз деле сезим үчүн күрөшүп атасыз да. Негизи башында келгенде мага эч ким жакпады дедим го мен, анткени кызга өзүм кадам ташташым аябай кыйын да. Анан негизи Нурпери башында эле келгенде мага жакшы. Мындай кыз катары мындай аял кылса болот да, мындай жакшы аял чыгат Нурпериден. Жубай. Жакшы жубай чыгат келечекте. Эми Нурперинин мага деген оюн билбейм. Жок, сиз ошондо сезимиңиз барбы? Сезимим бар. Бардык эле кыздар сонун жубай болот да. Нурпериге сезимим бар ооба. Улук мырза, кармаңыз. Ошон үчүн да азыр ыйлаганына мен бул жакта отуруп чыдай албай кеттим чынында. Уже бир жолу ыйлады, 2 жолу ыйлады, уже 3 жолу ыйлап атат. Уже жүрөк чыдабай баратат да ыйлаганыначы. Эми Кудай буйрса Нурпери менен сүйлөшүп калса,
бир да жолу ыйлаган көрбөйсүңөр го деген үмүттөмүн. Бул өтө чоң жоопкерчиликтүү сөз. Канат мырза, мен негизи тамаша катары айткам негизи. Мунарбекке чейин да. Мунарбек билбейм, душманды алыздан издебе дейт. Сиз мындай эмне себептен тамаша катары айттыңыз? Ошону жакшылап түшүндүрүп берсеңиз, азыр балким ойлоп калышы мүмкүн. Нурпери жөн эле кайра тамаша деп койду го депчи. Бирок мен тамаша экенин билдим, башында эле күлгөнүңүздөн, потому что эме башкача интонациялар кетип атты да. Ал эми Айыма да тамашабы ошондо? Айыма айтып берип койсоңор микрофонду. Ооба, Улук экөөбүз сүйлөшүп алганбыз, ушундай кичине пранкка салып көрбөйлү деп. Нурперини чын жүрөгү менен сүйөт. Өкөндө баары жакшы. Баарыбыз эле пранкер болуп кеттик го. Сизден үлгү алып атпайсызбы? Сизди көрүп краш болуп. Мен бирок мынтип ыйлатып салып көргөн эмесмин пранкка кыздарды. Силерге жесткий экен аябай. Бизде баары жакшы, Нурпери. Кечирип кой. Мунарбек, сен эстеп калдың. Мунарбек мындан ары родной. Эми мени угуп коюңуздар. Мунарбек дайым эле ушундай экен деп, жакшы катышуучулар, жаңы катышуучулар мени ушинтип ойлоп калбаңыздар. Буну негизи Улук менен суранды жана. Ошон үчүн мен айттым, баарын кылдым. Экөөнүн бактысы үчүн эми Улуктун кичине көзү ачылсын дедим. Экөөнө бакыт эле каалайм, экөө бакыт. Ошондо сиз да сүйлөшүп алдыңызбы Улук менен? Улук менен суранганда, ошон үчүн мен ушул нерселерди айттым. Бизди көрүүчүлөр айтат, булар постанова экен бүт баары депчи. Мына ушинтип катышуучулар өздөрү эле бири-бирин пранкка салып өткөн да ушундай. Улук билбейм, ушул менен өзүнүн сүйүүн жеткирейин дедиби же билбейм кандай. Эми бул өтө мындай билбейм, бир менен советтешип койсоңуздар болмок экен, анткени бул сүйүүсү жетпей эле калып калат да мындай нерседенчи. Балким кыз киши да башкача ойлонуп кетиши мүмкүн. Эмоциясы менен мына сразу сиз менен жолугам деп алды. Ошол нерсе Улук мырза таарынып калды. Кайрачы азыр билинип атат да. Бирок Улук, сиз ушуну укканга даяр болушуңуз керек болчу. Анткени Нурпериде да намыс бар да, ошон үчүн намыс болгон үчүн сизге өчөшүп деле Мунарбек менен кетип калмак да жолуккангачы. А бирок экинчи мындай тамашалабашыңыз керек да. Бул сизге аябай чоң эле сабак болуш керек. Анткени мындай тамашалап эки жолго түшүп калышыңыздар мүмкүн. Ооба. Нурпери, сиз эмне деп ойлоп атасыз? Чындыгында күткөн жокмун. Бирок азыр ойлонуп калдым. Просто мага бир-эки препискалар келген да, чын элечи. Ошол бир кызга жазып жүрүптүр, жолугалы деп айтыптыр деген. Бирок мен ал нерсеге ишенген эмесмин. Анан могул жерде балким ичиндегисин айтып алды, бирок элден хейт алып калбайын. Анан Мунарбек байке айткандан кийин кайра ойлонуп кетип тамаша деп койду. Мен азыр ойлонуп калдым да. Эмне деп ойлонуп калдыңыз? Тамаша Айыма койтуңуз. Нурпери, эмне деп ойлонуп калдыңыз? Дальше ушул отношения керекпи, ишенишим керекпи? Бул эме пранкка салгандан кийин ишенбей калдыңыз да. Пранкерлерге эле ишенсе болот эми, бул жөн эле бат сценарий да. Бирок жашоодо эми мынтип салбаса эми сабак болуп калды да. Сизди сынайын деди да, көрдүңүзбү? Бул туура эмес пранк да бул. Сынайын деп аз жерден сизден мына эки жолго түшүп кала жаздадыңыздар. Ошон үчүн эгерде бири-бириңиздерге ишенсеңиз сынап деле кереги жок. Улук, көрүүчүлөрдө да балким кичине суроо туулуп атпаш керек, чындап жакшы көрөбү деп. Эгерде сиз чындап жакшы көрсөңүз, Нурперинин мындай көзүнө карап айта аласызбы? Убагында айтып берчүсүзлөр, жолугушуу деп эми. Мунарбек айткандай 5-6 ай өттү. Чындап сезимиңиз барбы? Бар. Мага карабай, Нурпериге карап айта аласызбы? Нурпериден кечирим сурап, мындай Нурперини карап кечирим сурап, канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? Нурпери бир айылда жүргөндө чындап сагындыңызбы? Ошолорду ичиңизден нерселерди айтып бериңизчи Нурпериге. Нурпери, сен Жалал-Абадка кетип атканда, Нурпери кетип атканда, ичимен башкача болдум да, как будто бир жарым денем кетип аткандай эле болуп аттым да ичимен. Бир айда ошондой эле ой болуп атты, ичимен бир нерсе жетишпегенсип. Буга чейин мен чында кыз жигит мамилесинде чындап болуп көргөн эмесмин Нурпериге чейин.
Мен сени жакшы көрөм. Нурпери үчүн эмнеге даярсыз? Баарына. Качан үйлөнөсүз? Датасын ушул жылы точно. Ушул Нурперинин өзгөчө дагы жакындан эмне сапатын баалай алдыңыз? Нурперинин түшүнүп, колдой билгени адамды. Кантип колдоп атат сизди? Кандай момент болбосун, кандай нерсе болбосун түшүнө билип, проблемам болсо да мындай чындап поддержка берет да. Мен түшүнө билген адам да. Жакында эле атаңызга машина белек кылып кол чабып койсок болот, Азамат, бул да ар бир жигиттин өзүнүн бир кыялы болуш керек. Ошо ата-энем ушундай үй белек кылам, машина белек кылам депчи. Ата-энеңиз Нурпери жөнүндө билди да, билет да. Ооба, билет. Алар жактырып атабы Нурперини? Менин атам биз жолуктук жаңы башталганда көрүп атып, улук мени чакырды. 19 жаштагы кыз менен таанышып көрбөйсүңбү деген, мени таанышайлык деле Нурпери экөөбүз. Атам ошенткен, атам ошондо эле жаккан да. Себеп болуптур да атаңыз ошондо, Апаңызгачы? Апама Нурпери экөө жазышып турат экен. Номерин алганда көрсө жазышат экен. Нурпери, сиздин үй бүлөңүзчү улук боюнча кандай? Үйдөгүлөр ооба билет. Баягыда барган апам эч нерсе деген жок, бирок улук апамдын кечке номерин сурады да, бирок апам пока бербей эле турчу, бир аз эртерээк деп берген жокмун. Анан бирок менин эжем менен жакында таанышты. Бир тууган эжем менен тууган күнү болгон, ошого келип куттуктап кетти. Ошол. Үйдөгүлөргө жагып атабы улук негизи? Ооба. А сизге канчалык деңгээлде жагат? Меники билинип калды окшойт. Азыр жакшы көрбөсөм ыйлабайт болчумун. Улукту кызганып атасызбы дагы деле көп? Жок, негизи мурдагыдай кызганбай калгам. Ишенип калдыңызбы? Ооба, уже серьезный отношения болгондон кийин менде мамасынын да номери бар да, анан мамасы менен да жазышып турабыз. Дайыма айтат да, бактылуу болгула, сен кызганба, ал да сени кызганат, бирок сабырдуу болгула деп ушинтип айтып турат. Анан уже кызганганга деле повод жок, өзү деле андай повод бербечү эмес да, бирок азыр могул жака келип айтканда чын шок болуп калдым. Баары жакшы болчу, эмнеге мындай болуп атат? Вроде всё эле жакшы болчу го деп ойлонуп кеттим. Бирок жакшы, мурдагыдай кызганыч жок, уже баардыгы серьезный отношения болгондуктан уже көп нерсеге мелочтарга көңүл деле бурбай калат экенсиң. Урушканга повод деле жок, урушкуң деле келбей калат экен. Например, менин жиним келсе, мен таарынып калсам, бул кечирим сурап, болду урушпай эле коелучу дейт. Бунун жини келип атса, менден кетип атса, мен да кечирим сурап коем. Нурпериге перепискалар келсе дагы жаап жашырып, көңүл бурбастан жашоону алдыга карай улай берет экен да. Демек чындап сиз түшүнүктүү экенсиз. Анан эми азыр сурап көрсөк, үйүңүздөгүлөр бири-бириңиздерди тааныйт экен, жада калса мына болочокто кайненеңиз менен сүйлөшүп турат экенсиз. Эми үйлөнө турган эле жол калды окшойт бул жагы. Анан сиз негизи улук мырза, колуңузду сурап калса турмушка чыкканга даяр белеңиз? Быйыл 1 айдан, 2 айдан, 3 айдан, 4 айдан же 5 айдан кийин. Ооба, негизи апамдар айткан, тойго дарданалы, бирок күзүндө деп аткан болчу апамдар. Сизчи улук? Меники жайында деп аткан да. Эми бул маселени сөз улуулар сүйлөшөт, ал кайсыл дата коет экен улуулар сүйлөшөт. Бирок биз ниет кылып атабыз жазында деп, Анан жалпы ата-энелер деле, эки кудагыйлар деле көрүп атса керек. Эми көп деле сүйлөшүп болбойт, көп сүйлөшсө көп нерсе казылып чукула бериши мүмкүн. Ошондуктан эртерээк никелеп үйлөндүрүп салган аракет кылалы. Урматтуу Нурперинин ата-энеси сиздерге кайрылам, жана ошондой эле улуктун ата-энеси, келиңиздер жазгыга, тойго даярданалы анда, жакшы ниет менен.
Саламатсыздар бардык көрүүчүлөр. Негизи 2 жашка бакыт калып кеттим. Эми тамаша болсо дагы негизи бактылуу болушун. Негизи эле айтып кетет элем да. Азыркы учурда негизи кыргыз жигиттери көрө эле жүрөбүз да, көп статистиканы карасак деле көп үйлөнүшөт, бирок ошол менен эле ажырашуу да көп болуп атат да. Негизи азыркы мырзаларга айтып кетет элем, кыргыздын жигиттерине. Аял заты Алла талабынан берилген аманат эмеспи? Ошондуктан аманатка кыянат кылбай, үй бүлөнү мындай чоң жоопкерчилик менен карасак деп сунуш катары айтып кетет элем да. Точно улук болбойт деп коесузбу? Мен негизи улукка постоянно жин келип ушул Нурпери ыйлаганда элечи. Уже канчанчы болуп кетти, монусу жакшы, кичине пранк болуптур. Буюрса көңөрдөн негизи могу сырттан аябай сонун көрүнөсүңөр да, анан азыр ыйласа вообще жин келип атканда уже канчанчы жолу все депчи, ушул жерде калып өзүнүн талапкерин күтсүн деп. Негизи чын жүрөктөн бактылуу болууга баары жакшы болсун. Эми жайда той көрөлү силерден. Жазында. Жазында. Улуктун эле кылып атасың, давлениям баарын көтөрүп. Жиним келип мен улукту да бир сыйра урушуп жиберди. Ким кандай экенин билип алды. Ичимен күйүп бушуп, мен бул жакта отуруп алып өзүнчө жаман болуп атсам көрсө баары тамаша турбайбы. Ошо эми эмне дейбиз, бактылуу болгула. Жазга деле жетпей үйлөнөрсүңөр негизи жакшы болмок. Тойго баргыбыз келип атат. Ошо. Биз эми улук менен Нурпердин ортосунда болгон мамиле сонун экенин көрдүк. Дайыр жол кол чаап коелу. Дагы да уланышын каалайбыз. Ушул студиядан үйлөнүп кетишиңиздерди да каалайбыз чын жүрөктөн. Сөздү өзү эле дароо баштап калды. Бизде Ислам менен Назира. Аманатыңызга кыянат кылбай эле жүрөсүзбү? Кандай мамиле кылып атасыз? Буюрса бизде азыр баары жакшы эле. Акырындан бирибизди таанып баштадык десек болот. Канчалык деңгээлде жакшы таанып билип алдыңыз? Биз азыркы учурда негизи Назиранын жумушуна байланыштуу көп жакындан эмете алган жокпуз. Анткени бул Токмокто жашагандыктан. Анан бияка шаарга келип кетиш бир аз маселе жаратат. Анткени өзүнө да кээде чынында мен да ооруп кетет. Анткени жумушунан чыгып, биякта өзүнүн курстары, сабактары бар экен да. Анан аяктан ошо 8-те келип, кечки саат 9-10дордо үйүнө жеткинче эле уже 12-1 болуп кетет да. Жакындан мамиле кыла албасак да, телефон аркылуу тынбай сүйлөшүп, жазышып турабыз. Эми бизде акыркы чыгарылыштарда да бизге мындай сезилди да, экөөңүздөр бири-бириңиздерди мындай тапкандай сезилди да. Сен өзүң адамды тапкандан кийин сен башка кыздар менен да сүйлөшкүң келбей калат да. Ошо бир эле адам болуп калат да жашооңдочу. Анан сизде ошондой болду, башка кыздардын баарын блокко салдыңызбы? Жок, негизи мен булга чейин андай деле кыздар менен көптөй сүйлөшчү эмесмин. Бир экөөнү эле салдыңыз блокко, Жок. Жок, негизи эле андай жок болчу да менде. Телефонуңузду берип кое алат экенсиз да мындай эле, эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Жок, эми телефон бул ар кимдин өзүнүн жеке эмеси болгондуктан эми туура түшүнөт деп эле кабыл алам да мен. Жок, мындай макул сүйлөшкөн жоксуз, бирок мындай сизге сезилдиби ушундай мен адамды таптым деп, же дагы деле күмөн саноолор болуп атабы? Жок, азырынча күмөн санабай элем да. Бар ойдогудай эле кетип атат. Сездиңиз, Сездим. Кыргызстандын ичинен миллиондогон кыздарды карап арасынан бирөөнү үйлөнүңүз десе сиз кимди тандайт элеңиз? Азыркы учурдабы? Эртеңчи, например. Эртең болуп калса. Менде азыр бөлөк планда жок, мисалы бөлөк кызга үйлөнөм дегенде эле. Кимди тандайт элеңиз, ошону эле айтып коюңуз. Назираны. Назира, сиз кимди тандайт элеңиз? Миллиондогон мырзалар деп коелу. Ошонун арасынан Назира бирөөнү тандап турмушка чык. Ал суроо боюнча эч ойлонбоптурмун. Эми азырынча так жооп бере албайм. Жаңыдан эле таанышып атабыз, жаңыдан билип атабыз. Бул суроо бирке күтө турат го деп ойлойм. Азырынча ошо кылык аракеттерин көрүп байкап турам.
Бирок азыркы убакта Ислам мырзанын жообу сизге жактыбы? ооба, жакты. Ушул жоопко мындай туруктуу болгонго аракет кыласызбы? Биринчиден аракетти жакшы көрсөм, анда мен деле на встречу чыгат болчумун. Чыгам. Ислам, сизде эмне мындай? Мен деле романтикмин деп атпадыңыз беле баягы эфирлерде? Эмне романтикалар болот СМСтен сырткары? СМСтен сырткары азыр анчалык деле боло элек. СМСтен эле жана аюу гүлдөр жиберип коесузбу мындай? Жок. Эми андай жөнөтүп койсок да болот. Азыр мен бир 4 сап ыры менен анан чакан белегим бар эле. Ушуну берип койсом, уруксат этсиздерби? Биз жолуктук долбоору себеп болуп, табыштырды жараткан сени мага. Ар убак мени колдоп бирге болуп, жаныма күч бересиң өзүң гана. Айтыңыз. Жылмайып жүрүшүмө өзүң себеп, сүйүңдөн тартуулачы мага белек. Кээ бирлер айтат хайп үчүн жүрүшөт деп, а мен чындыгында сени менен өз бактымды кургум келет. Сиз кандай дейсиз? Мен макулмун деп кой. Биз зарыл эле ушундай жоопту күткүбүз келип атат. Бул ырды ошондо өзүңүз жаздыңызбы? Бир аз ойлор келип жаздым. Эң сонун ыр, хайпты кошконуңуз аябай жакты бизге. Чындыгында романтик турбайсызбы сиз? Ооба, просто көп айта беришет да, бияка хайп үчүн келип атышат депчи. Негизи мен башында жакшы ниет менен келгем. Чындыгында эле өз бактымды табайын деп. Үйдөгүлөр Назира жөнүндө маалыматы барбы? Үйдөгүлөрдүн маалыматы бар, ооба. Сүрөтүн жиберсеңиз кандай деди? Бизге окшоп эле айттыбы, алар деле окшош экенсиң деп. Ооба, алар деле айтты. Негизи эң башкысы мен үй билем, мен кандай жар тандасам дагы айтышат эми өзүң бактың, өзүң чечишиң керек деп. Алар мен чечимимди колдошот. Мен да жүрөгүм аябай сүйүнүп атат. Келиңиздер, орындуктардын ордун алып береличи. Эми Ислам менен Назиранын ортосунда болгон мамилени дагы ачыкташтын, азыр дагы суроо бериштин кажети жок го деп ойлойм. Анткени бардыгы билинип турат, бирок дагы убакыт керек. Убакыттын өтүшү менен буюрса мен ойлойм, сонун бири-бириңиздерге болгон сезимдер дагы ачылат деп. Сүйүүңүздөр түбөлүк болсун. Ошол биздин дагы бир акыркы чыгарылыш бар эмес беле? Ошондо добуш берип атканда Нурсейит мырза Океананы тандаган. Анан Океана ойлонуп көрөлү, жолугушка даярмынбы, же сырттан талапкер күтөмбү деген нерселер аягына чыкпай калган. Океана, сиз? Бардыңыздарга салам. Саламатсызбы, Канат байке, кандайсыз? Барыңыздарды көрүп жатканыма кубанычтамын. Мен жообумду айта кетсем, мен өзүмдүн эле талапкеримди күтөйүн деп чечтим. Болду, ошол менен. Нурсейит мырзаны карап көрдүңүзбү Инстаграмдан? Нурсейит мырзаны ооба, жазышып көрдүк. Бирок менин типажым дагы бала эмес деп ойлойм. Типажбы же финансы жагы? Сиз акыркы эфирлерде айтып кеткенсиз да, кичине ооба деп эле ачык эле айткансыз да, куртойрок болсун. Мен 5-классыман бери өзүм акча таап иштегем. Мага кичине акча алуу керек, мындай что менен деп чанан балким. Жок, андай деле эмес. Финансы жагынан деле караса жакшы эле акча табат экен. Нурсейит байке өзүнүн бизнеси бар экен. Кеп анда деле эмес, бирок просто экөөбүздүн арабызда мындай эч кандай симпатия болгон жок да менде. Сиз тарап. Нурсейит мырза, сиз ушул жоопко даяр белеңиз? Ооба, негизи даяр эле болчумун. Бирок дагы да аракет кылып көрөйүн негизичи. Ооба, кыла бериңиз. Мен негизи буга чейинки нерсени айтып кетейин. Мен буга чейин жактыргам. Негизи кастингде айткан эмесмин да. 6 ай артынан чуркагам да. Негизи ушундай адам. 6 ай кимдин артынан чуркаңыз? Жактырган адамым. Океананынбы? Жок, Океан эмес, башкадан буга чейин. 6 ай артынан чуркадым, жок деди, анан
акыры тагдырга тан бердим да. Негизи бир нерсеге жетиш үчүн постоянно эле аракет кылам. Эми көрөбүз го, может башкача эми сырткы келбей туура келбесе ички дүйнө менен может эме кылабыз, багындырып алабыз жүрөгүн. Мен айтып коеюн, баарыңарга салам, катышуучулар, Канат мырза, көрүүчүлөр, чоң салам. Мен айтып кетейин, Нурсейит, сен аракетиңди кыла бер. Кыз сүйсө калат, негизи бала сүйсө алат. Андыктан аракетиңди кыла бер. Мен оюмду айтып кетейинчи. Нурсейит мырза эле бир жума убакыт болду, ошол сиз ошол бир жума аралыгында жөн эле жазып жүрө бердиңизби? Мындай жумушуна барып же белек алып барып берип ушундай бир кадамдар болдубу? Эми негизи болот да алдыда. Негизи мындай үйүнө узатып койдум. Биринчи анан Негизи Океан мындай көп мырзаларга ошол биринчи сезондо дагы мындай көп шанс берген жок да. Анан жанагы ошол мурунку эфирде сизге мен ойлонуп көрөйүн деп айтты да. Ошол шансты жакшы бир колдонуп көрсөңүз болмок экен. Азырда кеч эмес го негизичи. Анын эме кичине өзүмдө жумуштар болуп, анан кичине ооруп калып, ошого эме болуп калды. Настроение өзүмдө жок болот. Кичине ушундай болуп калды, бирок бул менен токтоп калбайт. Негизи берешен эле жигитпиз, колу ачык эле. Ошо белектер буйруса болот, аракеттер болот. Жок, белекти бербей эле тур азырынча. Взаимный болуп эметип бараткан бирөөнүн аялын багасың, бербей эле тур азырынча. Мен сүйлөп кетсем болобу? Аялың болгондо бер да, ошол нерсе. Мен сүйлөп кетсем болобу? Саламатсыздарбы, катышуучулар, Канатбеке, кандайсыз? Мен Океана сырттан эле талапкер күтөм деген колдойм. Анткени бизге башында эле симпатия болбосо, ушинтип айтабыз да кыздар. Анан чуркагандын деле кереги жокко деп ойлойм. Анда Канат сизди жөн эле багыптыр да бирөөнүн аялын, Канат мени баккан деле жок. Мен Гүлизага жооп бере кетейинчи. Ушу Гүлизага мындай сөз сразу эле бирдеке берип башташ керек да. Негизи Нурсейитке айтарым, Нурсейит, если кыздан ушундай жооп болуп атса, сен бир КамАЗ гүл алып келип таштасаң деле ал сени по-любому карабайт да. Вот, эми мен бул жашоодо өзүм башыман өткөн нерселерди айтып атам да. Если мындай сага симпатиясы бар кыз жок дегенде мындай ойлонуп көрөйүн, может мен деле баары жакшы болуп кетет деп айтышым мүмкүн да. Анан сразу эле кыздарга белек берип баштайт дегенге мен такыр кошула албайм. Анткени мисалы үчүн бир азоо атты үйрөткөндө деле секин көндүрүп үйрөтөсүң да. Адамга деле сразу эле мисалы үчүн любой адамга эле сразу жакшы көрүнүп алып, анан кийин бир жаман характерин көрүп калса, сен канча кылган жакшы мамилелериң артта калып кетет да. Ошон үчүн Океанан жакшы элебиз го, биз жакшы тааныйбыз. Бул бир жок деди, кайра артка кайтпайт да. Мен Мунарбекке жооп берип коеюнчу. Мунарбек, мен сен менен урушкум келбейт, пожалуйста. Еще мен мисалы мен айтпаптырмын бул убакка чейин мага мынтиш керек, мага антиш керек деп. Мен просто айтып атам, бир жума убакыт берилди, бул жакшы көрүп жүрдүм андан дагы биринчи сезондо деп айткан үчүн мен ойлодум да, может типа ачыне жакшы көрсө, мындай жакшыраак көңүл бөлүп, вниманиясын алып алабы депчи. Мен ошону эле мындай суроо бердим да. Сиз бир нерсе кылып көрдүңүзбү жазгандан башка деп. Анан мен сиз эмнеге андай кылбадыңыз деп айткан жокмун, просто менин оюм болду. И бул жерге менин личный нерселеримди тийиштирбей кетип, мен эч качан антип айткан эмесмин эч кимге. Мага мындай болуш керек, мага мындай келиш керек деп. Кайра сага суроо да. Эч нерсеси жок. Эч нерсеси жок, прям машина, там үй, акчасы да жок. Өзүнө жетерлик акчасы бар, бирок сени жакшы көрөт. Сен ошол бала менен жүрүп белең. Сага эч подарка бербейт. Көрөсүңбү? Мен негизи только плюска иштебет, мындай жүрөгүңдөгүн айт. Ал иштейби ал мырза? Иштейт, өзүнө жетет да иштеген акчасы. Сага жетпейт. Билбейм, негизи мындай эркектин мындай неле азыркы убакта эмес, негизи мындай чындап максаты бар адам, мырза, уже келечекти ойлогон адам азырдан жаш убактынан аракет кылат да. Мен ошол нерсесине мындай потенциалына карайм, всегда карайм. Например, ушул убакка чейин, например, эч нерсеси жок болсо, мен ойлойм, эртең мен, например, төрөп үйдө отуруп калсам, мисалы мен баламдын кийимине
мисалы кандай мен кантип эме кылышым керек, мен бүт нерсесин карайм тиерден мурун. Ошол үчүн мен мисалы бай миллионер деп айтпайм, ну бизге жетиш керек, мен өзүм дагы иштейм. Эгер бирок мен төрөгөндөн кийин үйдө отуруп калам, мен ошол бүт нерсесин расчетко алам. Ошол мына ушул жерден билдирип атасың да Гүлиза, сага кандай адам керек экенчи. Баарыбызга мындай да, Гүлиза, сен максаты бар, иштей алган, үй бүлөсүн бага алган эле мырза керек. Мен мондой бай керек, Rolls-Royce машинасы болуш керек деп эч качан антип айткан жокмун. Сен айтып атасың, богатый болуш керек деп, андай эмес. Гүлиза туура эле айтып атат эми. Гүлиза мына сөздө эми бул сөздү чукуп деле кереги жок бул. Уже Гүлиза эми сонун эле айтты да, чындыгында эми бай мындай деп деле айткан жок го Мунарбек. Туура эле мырза. Карапайым баланы эле айтып атат. Да, туура эле. Эми Кубанычбекке береличи, Кубанычбек келиңиз. Нурсейит мырза кадам таштаган жок деп атпайбы Океанага. Океанага деген Нурсейит мырза шоколад алып келип берген азыр эле. Ана моуну алып келген болчу да, туурабы? Сокто. Кадам таштаган негизичи. Кадам таштаган шоколад алып келип берген. Шоколад качан бердилер? Аны болсо Океана жеп алып, тымпый олтурат. Повод бербей. Канатбек, мен айтып кетсем болобу? Мен бул жактачы деп кыздар жемелеп атса дагы унчукпай деп. Мен бул жакта, например, Нурсейитти абдан сыйлап калдым. Анткени кээ бир эркектерибиз биздики жок десе эле экинчиге, үчүнчүгө, төртүнчүгө, бешинчиге секире беришет го. Бул жакта жок, мен өзүмдүн аракеттеримди уланта берем дегенин мен абдан сыйлап калдым, чын элечи. Анан жанагы экинчи тема боюнча дагы айтып атпайсың, Мунарбек, сен ойлойт окшойсуң да, кыздарга акча эле керек деген стереотиптен чыккыла. Мен убагында акчасы жок, эчтекеси жок эле балдар менен сүйлөшүп көргөм, мен андан эч уялбайм. Бирок биз ошо балдардычы, ошентип сүйлөшкөн сайын балдар да көп баштайт экен да, башыңа чыгып алышат кээ бир балдар. Азыр көбүнчө балдар деле кыздарды колдонуп кетейин деген заманда жашап калганбыз тилекке каршы. Ошон үчүн мен кыздарга айтат элем, не любите, позволяйте себя любить. Всё. Мен сүйлөп кетпесем болбой калды ужечи. Мындайда эма, бул жерде сүйлөшкөн бөлөк, турмуш кылган бөлөк да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн бир тууган байкемди билем да. Мисалы үчүн биздин эч нерсебиз жок убакта эле жеңем турмушка чыккан да. Мисалы үчүн эч нерсебиз жок убакта эле. Ал кез, смотри, Мунарбек, мейли сенин маңдайыңачы азыр макияжы жок, чачы деле жасалган эмес, эптеп септеп кийинген бир байкуш бечара кыз турса, сен аны карабайсың. Мен аны өзүм жасап алам. Өскөн жакшынакай кызды карайсың. Ой, не надо. Биз дагы сенин вкусуңду билебиз, Мунарбек. Ошо сыяктуу эле кыздар деле мындай иштей алат экен, момун багып кете алат экен деген балдарды карайт. Теңи менен деген. Мен айтпайм, типа кыздардын баары эле ошондой меркантильный болгула деп, бирок кыздарга бул сапат керек. Биз деген будущем энебиз. Бизде ойлошубуз керек, ушу атасы таба алабы акчады, же жүрөмбү карызга, магазиндерге барып жалдырап памперс жаздырып карызга. Жок, ошон үчүн кыздар баарын ойлонуп туруп турмушка чыккан. Айма мен негизи айтышпайын деп атайын сөзүн күтүп турам. Туура, сенин сөздөрүң туура. Памперс алыш керек, башка кылыш керек. Мен жана белек боюнча айтып кетип атам да. Бул жерде карап атып өз пикиримди айта кетким келди. Сиз айтып атасыз, менин момдой таанышым эч нерсеси жок эле деп кетти. Алардын жашоосу бөлөк. Бирөөдө ал монча тигинте, мен да ошентем дегенде болбойт. Аны сиз башында башкача суроо бердиңиз. Айттыңыз, акчасы только өзүнө жеткен болду дедиңиз да. Ал адам кантип багалат? Эгер ал кыз мондой жөн эле сүйлөшкүсө сүйлөшө берет, мондой үй бүлө курган максат болсо, албетте ойлойт. Анткени умный аял ойлойт. Мындай башы иштебесе эле ойлобой койсо, мен мондай эркектерди өтө сыйлайм да, мондай меркантильный дебей, жок, ошентип ойлогон. Анткени аял кишиге деле иштегенге туура келет. Балдарды ким карайт? Анан сенин уругуң деле ошо кандай воспитание болот. Көптөгөн ата-энелер чет өлкөгө, Москвага кетип калып атат, балдары кароосуз. Балдарга негизи акча эмес, жаш балдарга мээрим керек да. Ошондуктан эркек киши өз обязанностун кылып, мен акча таап атам деп эле эмес да. Менин оюмча, ар бир адам, бул только эркек эмес, эгер мен бул нерсени аялым үчүн эмес, Кудай үчүн кылып атам, анткени ал менин аманатым десе, одолжение болбойт да бул жерде. Анткени ал айтат, ал мага тамак жасабадыбы, өз обязанностьты кылып атабы, кылбай атабы, мен өзүмдүкүн кылам. Анткени мен Кудайга жооп берем дейт. Ошондой болсо, акча үчүн маселе кылган эркек эмес деп ойлойм. Эми мындай кылайынчы. Мен да айта кетейинби? Айта кетейинчи, улук турчу, ал мага жооп берип коюн. Эмнеге мен эч нерсеси жок жигит деп айттым. Анткени эч нерсеси жок жигит эмес, мындай кичине жумушу бар жигитти деле Гүлиза карабайт да.
Гүлизанын вкусун мен жакшы билем да. Сиз эме тактап сүйлөңүз. Алма эми сен туруп, сен сөзүңө жооп берип коеюн. Эч нерсеси жок адам ал эч нерсеси жок өмүр бою калат деген эмес. Силердин мындай оюңар мындай болуп атат да, сразу эле кызга подход кылыш керек, сразу эле кыздын көңүлүн ушу подаркалар менен алыш керек дегендей болуп атат да. А негизи сүйгөн адам. Ал силерге кайсыл жактан болсо дагы таап келет. Любой эркек өзүнүн семьясын бакканы, ал уже кичинекейинен баштап эле ойлойт ал нерсеничи. Ошол семьяны багайын, ушулар кем болбосун, ушулар элден кем калбасын деп, ал эркек бардык эле эркек ойлойт. 90% ойлойт. Может 10% эркек мындай эле жүрө бериши мүмкүн, бирок 90% эркек өз үй бүлөсүн ойлойт. Мунарбек, сеники слишком болуп кетти. Мунарбек, сен айтып кетчи, мен кандай мырзаларды тандайт экенин сен мен жакшы билем деп аттың, сен мен жакшы билбейсиң. Сиз андай эмес экениңизге мен да сүйүндүм угуп алып. Бул жердечи кайым айтышкандын кереги жок го деп ойлойм да. Болгону айымдар менен мырзалар азыр бири-бирибизди сыйлоодон бир аз алыстап баратабыз. Мындай ар ким өзүбүздү тарбиялап, мындай сыйлоону көбүрөөк алдыга койсок жакшы болмок да. Айымдар эркектерге болгон, эркектер айымдарга болгон бир аз мындай сый аябай жоголуп баратат. Бул жактан айтышпагыла, андан көрөктүү бир аз мындай сыйлашалы. Түшүнүк менен аракет кылалы. Рахмат сизге, чоң рахмат. Аябай жакшы сөздөр айттыңыз. Мен да айта кетейин, мисалы Мунарбектики деген слишком башкача суроо болуп калды да. Обычный деп атасың, обычный жашоодо жашайт, бирок Гүлиза жактырса, аны мындай сели болсо жашоодо Гүлиза тиет, ал адамга жактырса. Например, мен бир нерсени айтып кетейинчи. Мен эми өзүмдү мынтип мактап антким келбейт, просто мен мындай потенциалым жакшы да, мен всегда бир нерсеге аракет кылсам, например, иштесем жанталашып иштейм, например. И билбейм, мага дагы ошондой адам керек да, например. Гүлиза, сени иштебейт деген жокпуз, сен иштейсиң, жүрөсүң. Мен сага тийиштирүү эч нерсе деле айткан жокмун. Просто сага суроо бердим да, как обычно суроо. Силердин Канат байке айта кетейинчи, эми бул жерде бул акча үчүн, мисалы кыздар акча кызыгат деп деле айтышпай эле болчу, пожалуйста, мындай. Бирдей жигит жөө жүрөт, бирдей жигит төө минет деген дагы сөз бар да, мисалычы. Анан негизи эми бирок жигиттер делечи слишком эч нерсеси жок, макул акчасы жок, эптеп иштеген акчасы өзүнө жететкен, мисалы өзүн өзү ит деле багалат да, жалгыз карабашынчы. Анан бирок эркекте эгер потенциал барбы, ал өзүнүн максатын койгонбу жашоого алдына, ошол максатына жеткенге аракет кылып атабы, кыздар аны смело карайт. Вот. Анан кийин ошо мындай аракет да кылыш керек да, эркек совсем эле мен эчтекем жок, мени ким карайт деп эле отурса, аны ким карайт аны? Үй бүлөсүн бакынга милдеттүү эркектер вот ошону билиш керек. Кыздар караш керек негизичи. Кийин деле балдары жакшы окууда окуп, достойный бул үй бүлөдө эмнеден урушат? Акча жоктуктан, акчадан продукт ала албай калып, изучу ошондон башталат да. Баары эле эс алып жүрмөк да, акча болсочу. Баланын деген балдар кийин кыйналып, мына жакшы жашоодо жашап, эң кымбат окууларды окуганын каалаган аял, мисалы кыздар акылдуу ойлонгон. Күйөөнү тандаш керек ошол жактан да. Акча тапканды билиш керек. Негизи бактылуулук байлыкта эмес да, биринчиденчи. Бактылуу болом деген адам негизи жок, ал нерсени китепке деле жазып коет, ал нерсени. Жок, сен айтып атасың, уксаң. Баары ал нерсени айтат. Уксаң эми сүйлөп атканда. Бактылуулук байлыкта эмес да, туурабы? Азыр негизги алып келген нерсе байлык эле тең эле атпайбы азыр? Акча болсо, тиги бу депчи. Негизи акчасы жок деле квартира жүргөндөр бактылуу эле жашап жүрөт го, сурасаң сонун бардыгы сонун деп эле. Ана Мунарбек байкеники туура эле сол неме берди. Өзүнө багалган болуптур. Сен ислам дини деп атасың да. Кудай таалам айткан, мен бир адамга берген ырыскы сен аялыңа да жетет депчи айткан го, бит эмелерди көрсөңөр. Мисалы, өзүң багаласың, анда үйлөнө бер, сага берген ырыскыны Кудайым 2 адамга жетет дейт. 2 адамга жеткен ырыскы 4 адамга жетет дейт да, негизичи. Акияны айтпаймынбы, бир мындай дос катары, дос, тааныш эме катары бир чайга барып сүйлөшүп отуруп келсек кандай дейсиң? Талапкер келе берет сизге Акияна. Талапкер келе берет, талапкер күтө бер, бирок мындай чисто дос катары болсо макул. Анан мен негизи талапкер күтпөйм. Ошону айтып коеюн, сурабай эле коюңуздар ошол суроону. Талапкер күтөр. Может, жакшы кыздар келип калат, Акиянага окшош. Кандай дейсиз? Акиянага окшош жакшы кыздар келип калат, талапкер күтөр. Жок, эми негизи мен бир максат коюп атам да, мен негизичи бир адамга аракетимди жасап атам да. Анан ошо көрөлү, результатын чыгаралы. Если миф болсо, жомок болсо, анда
кой деп туруп талапкерим күтөм, если болбосо. Ошо бир максатты көздөгөн адам жетет да, эгер чын жүрөктөн кааласа, сага ийгилик каалайм. О, Тынчтык байке кол жаап коелчу. Келдиңиз беле бүгүн? Бул жерден айта кетейин. Бирөөнү жактырдыбы, ушунча сүйдүбү, аны кой бериш өтө кыйын да. Могу жерде сакталып жүрө берет. Нурсейитке туптуура. Талапкер күтпөй эле коюңуз. Тынчтык байке, сиз деген аябай айттыңыз да ушуну. Ушуну Айсулайым могу жериңизге сактап эле жүрөсүзбү азыр? Мен могу жерде жүрөт, сакталып, бирок өткөндө чалдым. Чайга отуруп жакшы бир сүйлөшүп келбес десе, жок деп койду да. Жада калса чайга да барган жокпу? Чал, бияктан кетип аткан жаздым, эртең эмесем өзү айтты, мен ошол сөздү айта албай аткам, сен шагың сынып калбасын, басынып калбасын деп айтты да ошол сөз. Анан жок деп койду, Анан сиз дагы деле ичиңизге сактап жүрөсүзбү? Дагы эле жүрөккө сакталып. Чыгар элексиз, Чыгар элек. Нурсейит сыяктуу эле аягына чейин. Бул бирөөнү сүйүп калыш, бирөөнү жактырып калыш, бул өмүр бою сакталып жүрө берет да. Ошону биле жүргүлө. Сиз ошондо чындап жактырдыңызбы? Мен келгенде эле жактыргам да. Эми ылана мына аракет кыла берсин дейли. Эми океанам көңүлү жок, эми жок дегенден кийин эми отура бербейт да. Бул да талапкерин күтүш керек. 100 жыл артынан жүгүрүп жүрө бербейт. Ушундайсыңар да. Көңүл жок дейт. Ана бир күн көңүл кылып коет. Бул силер сүйүүңөр эчтеке эмес, бул эркектердин сүйүүсү өмүр бою сакталат да. Негизи да, мен билбейм го, негизи жок десе эле кыздар жок деди деп ойлой бербейм да, ошондой жигит чыгарбайм да. Мисалы, эми кыз деген уялчак болот да, кичине назик болот, ошого анан таанышып көрөлү, чайга чакырса мен макул дейм, жакындан таанышып көрөлү, может мени жакындан тааныды, может ал ойлогондой бала эмесмин, может жан дүйнөм жагат деген ойдомун да. Акмарал аябай каалап айтат окшойсуз, океан менен сүйлөшүшүңүздү. Сиз эме жаап калды, Нурсейит мырза жаап калды сизге? Жок, Нурсейит бир айтышкан болот. Сүйүү жашка карабайт да го. О, Арген да ойгон, Арген. Негизи Нурсейит бул кылганың туура. Бир чайга чыгып келгенден кийинчи океаны может кичине өзгөрүп калышы мүмкүн. Мунун жан дүйнөсүн билгенден кийин эми ал жерде барып мынтип отура бербейт да. Бири-бирине ачылышат, бири-бирине сүйлөшөт дегендечи. Мынтип. Просто ошондо сиз океандан туура отасызбы азыр? Жок. Кайра турасыз? Кантип? Кантет океана? Дагы кандай кылыктары бар? Негизи жакшы маанай тартылып коеюн. Негизи ушундай отурат да, мен деле карап байкайм да отурганынчы. Та кимди карап байкадыңыз? Айта бериңиз эми. Жанагы Мунарбек кантип отурат? Мунарбек келип эле. Бир сыйра эки жакты карап алат да, ким кандай дегендей кылыпчы, кимге сөз атсам экен депчи. Ким менен урушсам экен деппи? Кайсы кыз менен уруша калып, как самоутвердиться деп отурат да. Мунарбек мен дегенчи кайра эле өзүңөр Мунарбек жакшы көрөт экенсиз айсыз, айым өзү кайра эле Мунарбекке тийип жиберет экен. Жок, эми жаңы эле Мунарбекти туруп атпайбы, ошон үчүн айтып атам. Мен эме деп айтат элем да, кыздарга как кеңеш катары, балдардын эч качан биз мындайбыз го, менин типажымдагы эмес, менин вкусумдагы эмес дей беребиз го, негизи ошо туура эмес экен. Жана илгери айтып калышчу эле, эмне сулуугун чайга чылап ичесиңби дегендей эле, чын эле балдардын поступокун карагыла да, кыздар. Кандай поступоктарды кылып атат силер үчүн. А биз деген өзүбүздүн типажыбызды күтүп отура берип, мына мен 28ге келип калдым ожечи. Ошон үчүн айтат элем, балдардын кылган кадамдарына көңүл көбүрөөк бургула депчи. Туура. Биз Гүлизага жанында отурат да. Бир суроо берип коеюнчу. Жок, урушпайбыз. Жакшынакай эле. Жана мисалга да, сен мисалга эркек бала сен жактырып калды да, бирок анда азыр эч нерсеси жок. Бирок чогуу кылабыз десе, сен ага кандай карайт элең? Ортодо чогуу кылабыз десечи. Үйлөнгөндөн кийин да. Жакшы эле карамакмын. Жакшы эле карайм мен андайга. Сиз ошо өзүңүздү айтайын деп аттыңыз беле. Ошондой предложенияңыз бар беле? Балким айтаттырсыз азыр деле. Мен жок, мен просто ушул оюмду айткым келди, жанымда отурат, бирок мынтип айтып койсом деле болмок, бирок негедир айткым келди да негизичи.
ооба, эми азыр көптөгөн эле кыздар азыртадан да акчасы жок болсо, бирок келечеги бар балдарды жакшы көрөт да, аракет кылган. Бизде келечекти олтурат. Ооба. Анан негизи эркек балдар, биз эркек, өзүм эркекмин го, ошо айтып коеюн да мындайчы. Негизи көбүнчө кыздарды өзүнө карап, жакшынакай болуп жүргөн кыздарды көп карайбыз да. Анан мындай болуп жүргөндөрдүчү ага көз илинбейт да. Только мына жакшынакай болуп тургандарга сразу көз илинет да. Негизи айтып коеюн ошондо. Ошондо сизге ким көбүрөөк чагат жакшынакай болуп? Бир кызды айтып кете аласызбы? Мага могу жерден баарысы жакшынакай көрүнүп атат дейсиз. Жок, ошонун арасынан бирөөсү. Bunun arasından birisini tanıyabildim. Көп тандайт экенсиң да? Эми барып чайлашып келиш керек да. Ошо ким менен чайлашат элеңиз азыр? Нурсейит мырза жөн эле чай ичип келели деди го. Сиз мындай Арген мырза, ким менен чайлашат элеңиз? Сиз деле өзүңүз океанадай эле созулуңуз го, океан. Жок. Мен биринчи чайга чакырганымда кабыл албай койгон го. Жок, дагы аракет кылыңыз да. Аракет кылып атам, бирок Мунарбек күндө 4 жолу чакырып. Бул жактан жооп. Мен аракет кылып атам, жазып. Ошол эле адамгабы? Ал жактан жооп жок болбой атат. Мен ким эле ошол адам? Мерим беле? Мерим, сиз жооп берген жоксузбу? Саламатсыздар. Мен кайсы номериме жаздыңыз элесиз? Просто менде номерлер көп. Меники WhatsApp'ым российский, рабочий номерим бар, и еще Instagram бир соткамда. деп эле кирбейсиң? Нет, бирок действительно менде номерлерим аябай көп. Өзүм прям туруктуу колдонуп турган номер бул Москваныкы. Билбейт экен да анда, сиз кимге жазып атасыз? Жок, менин чалат турган номеримди Кыргызстандын номерин алган, бирок ал жактагы WhatsApp бар, бирок ал жакка мен редко кирем. Ал соткам бир өчүп калат, бир жанып калат, ушундай да. Балким ушул жактан жазып калгандыр. Анда ошондо жаңганда бүгүн кечинде жазып койма. Жок, жазып койбой айтыңыз да, чайга чакырсам, мындай чай ичсек болобу деп. Ушул жерден айтайын, бир чайга чакырсам болобу? Эми Океана менен бияктай болуп эле, хотя бы дос катар болсун, азырынчачы. WhatsApp'тан жазсаңыз жооп бермек. Кийин анан экөөбүз жакшы болуп кетсек, буюрса тамак чакырайын деп. Тамак алып берейин деп койсузбу? Мерим, сиз эмне дейсиз? Эми WhatsApp'тан жооп берем деген болбойт да, биз реалити шоу болуп атканда булар өз алдынча сүйлөшө береби дейт. Азыр айтып коюңуз, анан жолукканыңарды өзүнчө жүрө бересиңер. Мен чай ичпейм, мен кофе ичем дейт. Мен чай ичпейм, мен кофе ичем дейт. Кофе. Кофе алып бере аласызбы? Албетте. 3 в 1-мон жасап туруп эле, киптоктон коюп туруп эле ичиңиздер алда. Өз колум менен жасап бергенге аракет кылам. Айсулайым. Тынчтык мырза сизди катуу жактырып калыптыр. Эмне кылайын? Азыр ошо. Тынчтык байкени чайга чакыргыз. Мен деле билбейм эмне кыласыз. Ошо кандай мүмкүнчүлүк бере аласыз Тынчтык мырзага? Же Тынчтык мырзаны көрүп сиз качып атасызбы? Же Тынчтык мырза аракет кылышын каалабай атасызбы? Аракет түшүндүрүп айттым Тынчтык мырзага, негизи аракет кылбай эле коетуңар го деп эле. Бирок Тынчтык мырза аракетин кыла берем деп атпайм, сиз эмне аласыз? Урушасызбы? Мен урушкандай. Аракетин албайм го дейм. Неге? Билбейм. Себеп эмнеден болуп атат ошончолук? Эми мисалы биякта жаштар деле айтып атат, аракет кылып көрсүнчү, кандай экенин билип алайын деп атат да. Анан биякта жаштар айтып атат да, жада калса сырткы келбетке карабай, биринчи адамды ичинен таанып билиш керек деп. Баарыбыз эле билебиз да ошол нерсени. Жада калса сиз ошого да аракет кылбай атасызбы? Же сиз кандай баланы күтүп атасыз? Же залда бир тренер баланы күтүп атасыз, мындай булчумдар менен келген мондай? Жооп бериңиз. Суроо берем. Эми кандай десем? Что менде сезим такыр эме болбой атат. Ойгото албай атам. Сезимди го түшүндүк. Биринчи чайда сүйлөштүк болду, анан сезимди байкадым, раз. Экинчи чайга уже көңүл
болбогондон кийин эми убакытты кетирип кажети жок го дейм да. Тынчтык мырза, сиз мен эми биринчисинде отказ кылып койсом, анда эми көрбөй турган жооп берип салган киши болмокмун да. Анан эми азыр мен биринчи чайга, достук чайга барып келдик, сүйлөштүк. Анан билинди да баары. Түшүнүктүү. Тынчтык мырза, сизге сырттан да талапкерлер көп келем деп атат да. Анан талап Бул жерден айта кетейинчи. Мен деле үйдөн деле ушул мүнөз да. Үйдөн деле бир туугандар менен жылдызым келишпей калдыбы? Ал менен такыр сүйлөшпөйм да. Сүйлөшпөйм? Жумуштан, мисалы бирөөнү чакырам да, жумуштан бирөөнү жардамдашып койчу. Бир туугандарды айтам. Прешкалардычы, инелеринде. Кел жардамдашып койчу, үйдө жумуш болуп атат. Келбей атат. Көңүл калып калат да. Кимден көңүл калып калат? Мен азырда мен деле могу Айсулуу деле айтып атпайм, эмем жок, көңүлүм жок деп атпайм. Көңүлүм жок болгон, көңүлү жок болгондон кийин жалдырбаш керек да. Мисалы мен деле көңүлүм калды. Көңүлүңүз калбасын, эми талапкерлерди эле күтүңүз. Талапкер күтөм өзү. Жана жакшы эле күттүм, чай өз жаздым. Эртең бир жакшы бир жерге отуруп чай ичип, дагы сүйлөшүп көрөлү деп жаздым. Өзү жана сөздөр жазгандан кийин. Эми бул жерден жүрөктөр сүйлөткөн да. Жүрөктөр сүйлөткөн, ошондуктан эки жүрөк бирдей сүйлөбөй калган үчүн ушундай болуп калдык окшойт. Сиз талапкериңизди күтүңүз. Күтөрөм. Биз токтоп коелу, саламатсыздарбы? Жантан бери эле сурап атам, бербейсиңер. Кыздарга кайрылат элем да. Бар сырттан талапкер келеби, ушактан кайрылып атабы, мындай өтө көп бой көтөрө бербегилечи. Себеби чынар терек убагында чырпык болгон, ага дагы түркүн чымчык конгон. Кыздар көп эле бой көтөрө бербегиле, жезгемпир да убагында сулуу болгон да. Алма жеге тиштирип айтып атасызбы, жок деп койсо? Алма жеге тиштирип айтып атасызбы, жок деп койсо дейм. Алма жеге. Алма айымга тийиштирип айтып атасызбы, жок деп койсо дейт. Жок, биз алма экөөбүз чечишкенбиз башында эле. Мындай эч кандай алма экөөбүздүн ортобузда эчтеке жок да. Абида бардай айтып атасыз да? Бул жактачы кыздар эле эмес, кээде бой көтөргөн балдар. Алмага абидам жок. Алмага гези келди дедим, алма кезикпедим. Мен иштеген жерине барып кезип келдим да. Мен эме боюнча айта алсам болобу, кечиресиздер. Айсул эже менен Тынчтык байкенин ортосунда болуп аткан отношения боюнча мен Айсул эженикин деле туура көрүп атам да. Эми көңүлү тартпай атат, ачыгын айтты, туура эле көрүп атам. Калп деле үмүт берип алдаган жери жок. Тынчтык байкеге айтат элем, сиз чын эле өтө токтоо, жакшы, мындай өтө жөнөкөй, жакшы адамсыз. Мен сезип эле турам да, мен жакшы аябай мындай наперед жакшы сезем. Сизге өзүңүзгө окшогон, өзүңүзгө татыктуу бир жакшынакай айым келет. Мен айтып коеюнчу, Уланычбектин сөзүнө, эмесине жооп берип коеюн. Биз бой көтөргөдөй бул жакта эми мына Айсул эженин сезими жок болсо, эми өзүн заставить этип кете албайт да Тынчтык байкеге, туурабы? Тынчтык байкени сүйүп кете албайт. Эми ал теманы жаппадыкпы биз? Эми бул жакта баарында бой көтөрүп атасың. Кандайча бой көтөрүп атабыз? Биз бой көтөргүдөй ырчы же актриса эмеспиз да, жөнөкөй эле кыздарбыз, жөнөкөй эле. Жок, мен айтып кетсем болобу? Мындай да. Бой көтөрбө деп мага айтты. Жок, мындай да. Эми баарыңарга тиешелүү. Мен сүйлөптөйүн берди да сурадым. Жооп берип коюн, андан бергиле. Эми сырттан келе турган талапкерлер да коркот да. Мен барып айтсам, чайга чакырсам, бул барбайт экен дегенчи. Ошон үчүн ооба таанышалы, эми силерди үйлөндүрүп салган жокпуз да. Же үйлөнгүлө деп бир жака жибербей элебиз, ЗАГСга жибербей элебиз да. Биз жөн эле кофейняга барып чай ичип келгиле деп атат да. Анан ошого мындай жок деп койсоңор, анан сырттан келген талапкерлер да чочуйт дегеним да. Ошол майниде айттым, туура түшүнгүлөчү. Биринчи сезондо чочуп бүткөн болуш керек талапкерлер уже. Эми экинчисине уже даярда алар деле. Экинчисине эмнеге даяр? Бой көтөрөбү, характерамбы кыздар, айымдар кандай экенин көрүп, түшүнүп алып келишет деген. Биринчи сезондо деле коркутуп кыздар аябай тандап жүрүп, акыры түшүндү да алар деле көрүп жүрүп. Келиңиз. Ким айткан туптуура эле да. Мисалы биз талапкер болуп келебиз. Ата энебиз жиберет, досторубуз жиберет, спонсор болуп. Ушундай сүйүнүп келебиз. Ой, ушу эркек бала келебизби, кыздар келебизби? Ай, ушу менен талапкер болуп, ушу менен до конца сүйлөшүп, ысык мамиледе болуп, той кылып кетиш керек, оокат кылыш керек дейт.
мисалы келебиз, эркектер жакшы мамиле менен келебиз. Могу жерден бой көтөрүп кыздар бой көтөрүп койсо, эчтеке ичибизди бүйүттү сактап сыртка чыгып кетебиз. Ооба, бул сырттан келген талапкерлерге болуп атат. Талапкерди кыздар келеби, балдар келеби, ысык мамиледе бой көтөрүп күлүп, жайнап тосуп алыш. Сонун нерсе да. Ошол мамиледе айтып атат. Өз оюн кыздар могу жерде татына баарыбыз бирдейбиз, баарыбыз татынакайбыз. Мындай эме болот, ынтымактуу бололу. Талапкерлер келелеп алдын ала эмне мынча ызычуу келсин, анан сыйлабай баратса анан тарбия айтабыз. Келген талапкерлерди кыздар силерге да кааларым. Силерге да татынакай жигиттер келет. Ошо жакшы мамиле тосуп алгыла. Ошону колго кармагыла. Келсе албетте тосуп алабыз. Келиш деле өтө кыйын. Сүрдүү болот мага кирген. Тынчтык мырзанын оюн толуктай кете турган болсок, Тынчтык мырза айтып атат, эми бияктан Нурсейит деле айтып атпайбы, эми бул жерде үйлөндүрүп салып, нике кыйып салуу деген нерсе жок да. Жөн эле сырттан келгенде чайга бир ооз чыгып коюңуз. Мисалы Айсул айым бир ооз чыктым, көрдүм деди, ошон үчүн мен унчуп калган жокмун да. Анан биякта келип алып эле сен типажың жакпай калды, сен кете бер демей жок. Чынында Тынчтык мырза сырттан талапкер болуп келгенге бул мындай сонун айтып берип атат да, мен сезип атам да, сырттан аябай толкундан канча деген сөзгө каласың, ошол кыз сени сен менен жолукпайм деп койсо, ого теринен уят болосуң достордун көзүнчөчү, башын көтөрө албайм мындай. Кичине аябайга мындай ыңгайсыз абалда болот да талапкерлер. Ошондуктан сырттан талапкерлер келсе, биринчи чайга чыкканга биз мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошондо бардыгы туура болот. Аны экинчисине келип айтасыз, мага жакпай калса болду. Бул сиздин сезимиңиз да, бул жерден сезимди кыйнамай жок. Ошондуктан түшүнүп алалы, эгерде сиз да сырттан талапкер болуп келсеңиз, биздин катышуучулар сиз менен бир жолу чайга чыгып сүйлөшкөнгө даяр. Келсеңиз болот. Ошондо бардыгы билинет. Канат мырза толуктап кетсем болобу? Бой көтөрүү эмес, эгер мындай бир көрүп адамды мондай родственный души деп коет да, ошону мындай искра менен сезсе болот. Ал бул тек кана жеке жашоодо эмес, мен курбуларымды деле ошол критерий менен таңдайм. Мындай свой человек, не свой деп. Эгер алдын ала эле көзүң жетпей турса, үмүттөндүрүш үчүн эле конкретный жообуң бар болсо айтып койгонду мындай бой көтөрүү деп ойлоп калышы мүмкүн да. Анан чоюлуп, монтип эле чоюп, монтип анткенден көрө анын вактын энергиясын короткончо так жообуң бар болсо айтып койгон жакшы. Эми монтип аябай кыйкырып монтип эмес, вежливо айтып койсо, буну деле бой көтөрүү катары көрүп жатышат. Анан каалабаса деле анын өзүн мажбурлап, ал эмне деп ойлоп калат деп өзүн кыйнаган ошондо туурабы дейм да. Нет, ал туура эмес деп айтпадыкпы, биз сезимге карайбыз депчи. Эртеңки күнү келсе, эми бул только бул жерде жалгыз сиз эле эмессиз да, сиз турган жоксуз, анан балдар келип кетип аткан жок да, мындай тизилип кетип аткан жок да. Талапкерлер дагы келели. 20 катышуучунун 20 өзүнүн бир мындай бактылуу болуп кетсин деп атабыз да, ошон үчүн биз да айтып атабыз. Аракет кылып чайга чыгып коюңуз деп атам да. Аракет кылып чайга чыккандан кийин келип айтыңыз. Сиз бизди түшүндүңүз да, главный. Биз түшүндүк, бой көтөрүү жөнүндө эле айттым. Сиз бой көтөрбөйсүз, суп-сулуусуз, сонун. Жок, баарыбызга тиешелүү эле айтты да. Жок, эми аны мындай ошону да кабыл алганды үйрөнүш керек да. Учуппай эле коюңуз. Жок, мен айттым, эч кимибиз бой көтөргөн жокпуз. Эгер кимден конкретный жообу бар болсо, айтып койгонго мүмкүнчүлүгү бар калп эле өзүн ал тарым калбасын деп эле өзүн мажбурлаган деле туура эмес деген мааниде эле айттым. Ошол. Канатбек, мен кичине кошуп кетсем болобу? Мындай да сөздөр болот экен да. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, барып чайга чыгып келгиле депчи. Да, мен туура деп ойлойм бул нерсени. Бирок деген мен мындай да комментарийлерди көп окуп калдым да. Ай сен койчу, сен мынча бала менен уже чайга чыгып келгенсиң. Бизде кээ бирде мындай стереотиптер бар экен, ушундай. Ой койчу, сен мынча бала менен жолугушууга барбадың, ортоңордо эмне болгонун ким билет дегенсипчи. Ошондуктан биздин кыздар көбүнчөлөрү чочулап, сразу эле жок деп жооп бергенге туура келип калып атат да, кээ бир кыздарчы. Жол болсо бизде эле келген талапкерлер, мен например талапкер болуп барганга өзүмдүн духум жетпейт эле да. Балким жок деп койсо мен эмне уят болуп чыганбы дегенсипчи. Ошон үчүн келип аткан талапкерлердин баарын сыйлайм мен. Бирок ар бирөөнүн да көңүлүн кыйбай чайга бара берсең дагы биздин кыргыз элинде туура эмес бир мааниде кабыл алышат экен. Жок, мындай да. Сиз өзүңүзгө тазасызбы? Болду да, сиз элдин ою менен жашабайсыз да. Чайга чыгып келген, бул жада кое туруңуз. Бул жада калса, ыймандуу кыз менен таанышсаң деле үйлөнүш үчүн 3 жолу жолукканга мүмкүнчүлүк берилет да. Бул ошол сыяктуу эле чайга чыгуудан чыгып анан эл мени минти ойлоп калды, эл мени тигинти ойлоп калды. Тем более сиз эл адамысыз. Сиз комментарийге, негативге көнгөнсүз да.
Анан бул нерсени вообще туура мындай, эгерде өзүңүз таза болуп барып туура чайга баргандан лишний эч нерсе кылбай, лишний эч нерсе кыймылдабай, эч нерсе сүйлөбөй, жакса сүйлөшкөнгө аракет кылып, жакпаса келип эфирден айтып коесуз да. Эч кандай анан бул чайга чыгып анан кыздын намысына тийип, кыздын зыянына тийип деген нерсе жок да бул жерде. Аны силер билесиңер, силер түшүнөсүңөр, бирок түшүнбөгөндө мырзаларыбыз бар экен да. Элге жагам деген адам бул жерде отурбаш керек. Анда ал чыгыш керек дагы, ал кайрымдуулук эле кыла бериш керек да. Мен элди айтпай эле, мен мырзалардын понятиясын айтып атам. Ушундай мырзалар болот экен. Ошол жерде айтып кетет. Ошолорго маани бербеңиз деп атам. Аларга главный өзүңүз таза болсоңуз болду. Болду, ошол эле. Ал эл минтип айтат, эл тинтип айтат деген, эл айтат дем, эл оюн айтат да ар ким. Сөз элдики да, жашоо сеники да. Мен аны түшүнөм. Мен Канат байке айтып кеткендей, мен уже эл алдында жүрүп калгандыктан менин аябай иммунитетим жакшы. Просто биздин кээ бир кыздар болгон ыйлаганчы, мен жөнүндө монтип жазып атышат. Мен 4 бала менен барып чай ичип келдим. 3 бала менен барып чай ичип келдим. Мага эл эмес, балдар жазат да, көбүнчө балдар жазат. Биз жолуктук долбоордун эрежеси ушундай да. Жок, мен эрежеге против чыкпай элем. Барыш керек. Ыйлады зат ошолор көп нерсени көрдү, түшүндү, жашоого бышты. Азыр элдин астында кандай сүйлөштү, кандай жүрүштү билет. Бир гана жакшы нерсени үйрөнүп кетишти да. Эгерде ошол кыз барып бир жаман иш кылып койсо, анда ыйласын, анда ошол. Канат байке, сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт. Мен чайга чыкпагыла деген жерим жок. Мен Жок, эми сиз аябай понятиясын айтып атам. Жок, кайгылуу кылып айтып атасыз да. Барып келгендер аябай өкүндү, ыйлады, кайгырды. Ошону мен айтып атам, кайгырбаш үчүн, ыйлабаш үчүн жөн эле чайга чыгып койгула. Бул эреже. Бул жерде мисалы биз бирөөнү эле тандап аткан жокпуз да. Ошон үчүн адамды билиш үчүн да биринчи чайга чыгыш керек, андан кийин сезимин айтыш керек. Ушу менен биздин бүгүнкү биз жолуктук долбоорунун ушул темасы жабылды. Андыктан сырттан да талапкер болуп келем дегендер ушул номерге байланышыңыздар. Албетте биз жолуктук долбоорунда катышуучулар дагы сиздер менен түндө ар кандай вечеринкаларга барып, ар кандай жака барбайт, бирок күндүзү гана жолукканга биз мүмкүнчүлүк беребиз. Күндүзү жолугасыздар. Эртең мененки 8-тен кечки 4-кө чейин, Эртең 8-тен кечки 4-кө чейин сиздер менен чай ичип көргөнгө аракет кылат. Эгерде сиз жагып кетсеңиз биздин катышуулардан, анда эфирде калып сиздин бири-бириңиздерге болгон мамиле алдыны көздөй улана берет. Ошондуктан эч коркпостон биз жолуктук долбооруна келсеңиз, биз сиздерди ар дайым кол чабуулар менен жакшы маанайда тосуп алабыз. Бүгүнкү чыгарылышты да аябай соңуна чыгыш аябай оор болду. Анткени сүйүү жөнүндө темалар болсо, жана биринде акча жөнүндө, биринде максат жөнүндө, эми ар кандай темалар козголду да. Бирок биз дагы алдыга карай чыгарылыштарды улай беребиз. Анткени азырынча бизде баш кошкондор жок. Ушулардын баары баш кошуп кеткен сайын биз жолуктук долбоор НТС телеканал менен биргеликте өзүнүн кызматын, өзүнүн жумушун жоопкерчиликтүү түрдө алып бара беребиз. Сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Эмки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бири-бириңиздерди сүйүңүздөр, мекенди сүйүңүздөр, ата-энеңиздерди сүйүңүздөр, бир тууганыңыздарды сүйүңүздөр, жубайыңыздарды сүйүңүздөр, балаңыздарды сүйүңүздөр жана эң негизгиси өзүңүздөрдү сүйүңүздөр. Эгерде адам өзүн сүйсө, аны да башкалар сүйөт. Ар дайым жүрөгүбүздө сүйүү жашап жүрө берсин. Бар болуңуздар.